Биз деген коллегаларыбыз менен 2 жума мурда Чаткал, Ала Бука, Аксы, Токтогул райондорун кыдырып келдик элек. Ошондо деген Чаткал районунда 150ден ашык кеңге лицензия берилгени менен ичинде аябай чоң башаламандыкта. Мисалы, Эти Бакыр Терексайдагы компания жөнүндө айтып кетсек, ошол жакта деген алтын кен өндүргөн компаниясы расмий түрдө элдиге төлөнгөн маянасы 22 000 дегени менен биз эл менен сүйлөшсөк деген колго биз деген андан да аз кылып туруп 14 000 алабыз дейт да. Анан бул жерде негизги маселе ошол жакта иштеген инвесторлорго кайрылат элем. Биздин жарандарды иштетсеңиздер дагы мындай мамилени туура кылып, элдердин акысын да көтөрүш керек экен. Анан спецформадан баштап ошо кийинген кийимдеринен бери берилбейт экен да. Бирдеме болуп тиги жаловаться этсеңер жумуштан алдырып салабыз деп коркутушат экен. Бул бир жагы. Экинчи жагы ошол Чаткал районунун акими жөнүндө дагы элдерден көп сөз угуп келдик да. Ошол жактагы спецфонд бар экен. Бул деген эме өндүрүү фондуна айтып коебуз да, расмий түрдө. Ошол өндүрүү фондунан мага джип алып бергиле деп аким качантан бери акимдерибиз кайрылып калды эле. Бул бир жагы. Анан өзүнүн жакын туугандарын ошол районду башкартып отуруп коюптур деп атышат да. Буну мен өкмөткө кайрылам, сөзсүз түрдө текшерип бериңиздер деп. Экинчи, Жалал-Абад электр ишканасынын жетекчисине Айткулов Медейир Ашыркуловичке кайрылат элем да. Каракол шаарындагы филиалдар иштеген филиалдарыңыздын арасында ошол именно Караколдогу бир филиалды 2019 жылдын 9 апрелинде Жалал-Абад электр жетекчилиги тарабынан об учете рабочего времени и времени отдыха электромонтёров по обслуживанию электросетей деген постановление кабыл алып турсуздар. Но это постановление только бир ишканага тиешелүү болуп коюп туруп, 24 саат иштеген электромонтёрлордун айлык маянасын 17 саатка теңдеп коюп турсуңар да, же калган саатка же компенсация алышпайт экен, же аны санап беришпейт экен. Бул кандай? Алардын зарплаталары ансы эле чоң эмес да. Ошондо мен кайрылат элем, биздин жетекчиликтер, ушул тиешелүү органдар карап текшерип көрүңүздөр деп. И дагы кыскача убакыт калды, сураныч, Ничке сай айыл өкмөтүнө барганда деген мугалимдер кайрылышты эле. Майрам күндөрү элдин баары эс алып атса, бизди деген биз ошол күнү эс алдырып коюп, башка күндөрү суббота күнү мектепке чыгып, эгер отработка кылбасаңар, айлыгыңардан кыскартып салабыз деп коркутуп үркүтүп, ушундай билим берүү министрине кайрылат элекпиз. Биз да адамбыз, биздин да мындай балдар үй бүлөбүз бар, ошону текшерип бериңиздер деп биз барганда кайрылышты. Андан тышкары ошол жактагы жашаган элдердин мындай суу боюнча маселелери чыкты. Анан көпүрөлөрдү мен сайтыма да интернеттен да илип койдум. 18-20 миллионго салган бир көпүрөсү уже урап калыптыр. 2 көпүрө ошондой турат да. Ошо Минтранс каякта карап атат деп кайрылат элем да. Чоң рахмат, Аида Камчейковна.